Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр математика сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы килограмм. Сабактын максаты салмак, килограмм жөнүндө түшүнүк алышат. Ой жүгүртүүсүн, логикалык ойлоосун өстүрүшөт. Өз алдынча бири-биринин пикирин толуктоого үйрөнүшөт. Балдар, силер кандай деп ойлойсуңар? Чычкан менен пилдин салмагы. Чычкандын салмагы оорбу же пилдин салмагы оорбу? Албетте, пилдин салмагы оор. Чычкан пилге караганда жеңил. Балдар, биз бул жерден эмнени көрүп түшүнө алдык? Чычкан менен пилдин оор же жеңил экендигин билип алдык. Демек, ар кандай нерселерди оор же жеңил болушу мүмкүн. Ошол оор же жеңил экендигин биз тараза аркылуу аныктай алабыз. Тараза бул нерселердин салмагын аныктоочу шайман. Таразалардын ар кандай түрлөрү болот. Таразанын жардамы менен биз ар кандай нерселердин салмактарын аныктайбыз. Таразалардын түрлөрүн атай кетсек, механикалык таразалар, медициналык таразалар, лабораториялык жана соода-саттык жерлерде колдонулчу ар кандай таразалардын түрлөрүн кезиктиребиз. Салмак ченбирдиги КГ деп белгиленет. Килограмм салмактын чен бирдиги. Эмне жеңил деген суроого биз жооп издейбиз. Бул жерден өзүңөр көрүп тургандай балдар, самолет менен автобустун салмактарын байкайбыз. Автобус жеңилби же самолет жеңилби? Албетте, автобус жеңил. Самолет автобуска караганда оор. Автобус самолетка караганда кичине. Ошондуктан автобус жеңил экенин биз билип алдык. Балдар, бул жерден өзүңөр көрүп тургандай, таразаларда алмалардын турганын көрүп турабыз. Сол жактагы таразалардын салынган сары алманын таразасынын жебеси 2 деген сандын тушунда турат. Демек, сары алманын салмагы 2 килограмм. Оң жактагы кызыл алманын таразасынын жебеси 3 турганын көрүп турабыз. Демек, кызыл алманын салмагы 3 килограмм дегенин билип алдык. Муну силер балдар математика китебинен 60-беттен көрүп иштесеңер болот. Бардык алмалардын салмагы канча деген биз маселе түзүп чыгарганды азыр үйрөнөбүз. Маселе чыгарганды силер буга чейин иштеп, окуп келгенсиңер. Бул жерде сары алма 2 килограмм, кызыл алма 3 килограмм. Бардык алмалардын салмагы канча деген суроону берип, биз аткарабыз. Демек, бардыгынын салмагын табыш үчүн биз кошуу белгисин колдонуп чыгарабыз. 2 килограмм алмага 3 килограмм алманы кошсок, бардык алманын салмагы чыгат. Демек, бул жерде 5 килограмм, жообу 5 килограмм алма. Балдар, силер буну маселенин берилишин, чыгарылышын дептериңерге көчүрүп жазып аласыңар. Андан кийинки
сүрөттөрдү байкасаңар, бул жерде ар кандай таразалардын тургандыгын, ошондой эле алардын салмактары көргөзүлүп турат. КГ дегенди биз килограмм деп окуйбуз. Силер биринчи сүрөттө көрүп тургандай, бул жерден мөмө жемиштердин салмагы канча килограмм экендигин көргөзүп турат. Мөмө жемиштердин салмагы бул таштын жардамы менен белгиленген. Кичинекей ташты байкасаңар 1 килограмм деп жазылып турат. Чоң ташты белгилесеңер, карасаңар 2 килограмм деп белгиленип турат. Демек, 1 килограммга 2 килограммды кошсок, жалпы мөмө жемиштин салмагы билип алабыз. Жалпы мөмө жемиштин салмагы 3 килограмм экендигин биз билип алдык. Андан кийин электрондук таразанын үстүндө алманын турганын көрүп турабыз. Мунун жалпы салмагы болжол менен 1 килограмм деп түшүнсөк болот. Андан кийин ылдыйкы таразаны байкасаңар, алмурут менен алма жана лимондун салмактары бирдей экендигин көргөзүп турат. Таразанын жебеси 2де турганын көрүп турабыз. Демек, алмурут да 2 килограмм, алма, лимон дагы 2 килограмм экенин биз билип алдык. Бул жерде 4-үнчү таразаны байкасаңар, бул жерде таштардын ар кандай сандары жазылып турганын көрүп турабыз. Демек, бул сандар таштардын салмагын көргөзүп турат. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15 килограммдык таштарды көрүп турабыз. Таразада 6 килограммдык таш жана 5 килограммдык таштарды биз көрүп турабыз. Биз бул таштардын жардамы менен ар кандай нерселерди ушул таштардын жардамы менен салмагыбызды биз билип, соода кылып алабыз. Эми балдар, сабагыбыздын аягында бул жерде дарбыз менен коондун салмактары. Бул жерде силер коонд коюп, окуп чыгасыңар, Айбектин суроолоруна жооп жазасыңар. Бул силердин математика китебиңердин 63-чү бетин ачсаңар, ушул маселени, ушул суроолорго жооп издейсиңер. Бул жерде дарбыздын салмагын өзүңөр көрүп тургандай 5 килограмм экендигин биз билип алдык. Коон 3 килограмм экен. Демек, дарбыздын салмагы 5 килограмм, коондуку 3 килограмм. Дарбыздын салмагы коондукуна караганда канчага чоң деген суроого жооп жазабыз. Коондун салмагы дарбызга караганда канчага кичине деген суроого жооп издеп жазабыз. Алардын жалпы салмагы канча дегенге жооп жазып биз эсептерди түзөбүз. Андан кийинки өзүңөр көрүп тургандай балдар, амалдарды аткар дейт. Кошуунун жардамы менен бул жерде биз эсептерди чыгарабыз. Бул жердеги эсептерди дептерге көчүрүп жазабыз. Эсептеп, андан кийин барабардыктарды калыбына келтир деп 3-чү эсепте турат. Бул жерде белгисиз сандарды издеп табабыз. 11ге биз канча санды кошсок 18 болот. 14кө канча деген санды кошсок 15 болот. Демек, бардыгы түшүнүктүү болду окшойт. Балдар, биз ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта